Эсенде 9 момпосуй бар. Ал эми берметте 5 момпосуй бар. 5 момпосуй бар. Эсендин момпосуйлары берметке караганда канчага көп? Демек 9 5тен көп болгон үчүн бирок канчага көп экендигин табышыбыз керек. Ал үчүн келгиле биз биринчи бул жерге эсендин момпосуйларын тартып алалы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 момпосуyu. Ал эми ылдыйга берметтин момпосуйларын тартып алалы. 1, 2, 3, 4, 5. Мына силер байкадыңарбы? Бул жердеги эсендин 5 момпосуyu менен берметтин 5 момпосуyu тең, барабар. Демек анда эмне болду? Бул жердеги 5 момпосуй бул экөөндө тең болгондору. Анда калгандары бул ашыкча болгону. Анда эмесе бул жерде канча ашып калды? 1, 2, 3, 4. 4 момпосуй ашып калды. Демек эсенде берметке караганда 4 момпосуйга көп. Ал эми бул маселени математикалык түрдө чыгарсак кандай болот? Момпосуй эсенде көп болгон үчүн, берметте аз болгон үчүн биз эмне кылабыз? Айырмасын табабыз. Ошондо демек 9дан эгер 5ти кемитсек, анда айырма ашыкча болгону чыгат. Демек кемитебиз 5ти. 9дан 5ти кемитсек, бул барабар 4кө. Мына бул жердеги 4 момпосуй ашыкча. Келгиле анда дагы бир маселе чыгарып көрөлү. Бул жерде бизде дагы бир маселе берилген. Нуржамал досуна 2 түрдүү кат жазды. Каттардын бири оор, бири жеңил. Оор катта 8 мөөр басылган, жеңил катта оорго караганда 5 мөөргө аз. Ошондо жеңил катта канча мөөр бар? Демек, оорго караганда аз болгон үчүн эмне кылабыз? Туура, кемитебиз. 8 мөөр бул оор каттагы мөөр. Андан 5ти кемитсек, келип чыккан сан бул жеңил каттагы. Анткени жеңил катта оорго караганда 5ке аз. Демек, кемитебиз 5ти кемитебиз. Ошондо бизде жооп канча болду? Туура, жообу 3. Демек, 3 бул жеңил катта басылган мөөр. Анда эмесе бул тартыпта көрсөк болот. 8 мөөр басылган катты тартып алсак болот. Бул жерге 1, 2 мөөр, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Бул оор катта басылган 8 мөөр. Ал эми жеңил катта 5 мөөргө аз. Аз дегенде кемиткенибиз үчүн биз эмне кылабыз? Бул жерден 5 мөөрдү алып салабыз. 1, 2, 3, 4, 5. Демек 1, 2, 3 бул жеңил катта басылган 3 мөөр.